Туғандар, кимге трудовой договор керек болған болса, сыймыққа келсеңіздер, сыймық трудовой договор беріп баштаптыр. Парттың процентін сразу айталы, 3% күніне 300 рубльдан алады екен. Дағым нелері бар жігер, шын айтшы. Так, ошондой эле бул официальный трудовой договор болот. Күнүнө 300 рубль, 3% парк болот. Анан ошондой эле баягы лимити түгөнүгөндөр, гражданство РФТер, трудовой договор керек жок дегендерге 5% кылып туруп подтверждение -15-ин жок кылып туруп улап беребиз. Ошондой эле азыр машинанын жылдары чыгат жакында билесиң. Анын да жылдарын кошуп, комфорт плюс кылып улап беребиз. Ал кызматтарда көргөзөбүз. Жақсы жеричи, сыймыкта иштегендерге ушу трудовой договор мененчи Яндекстен не проблема болбосун, аккаунт колтонуп калабы же тариф колтонуп калабы, арзан кылып ачып берет да. Но плюстан чыгып кетти атай, камере копият 21лерчи. Анда жылын көтөрүп 22-23 кылып туруп, жылын көтөрүп калсаң ошо трудовой договор менен улап берет. Дагы түшүнбөгөн суроолоруңар болсо, офиске келгиле, диспетчерлер бар, толук маалымат түшүндүрүп берет силергечи. Метро печатники жакта зона кыласыңар, СМС жазасыңар, келип трудовой договор жасап берет. Канча күндө даяр болот? 2 күн, 3 күндө даяр болот. 2 күн, 3 күн. Узагы бир жума. Кете болуп калат андай. Узак, ооба. Ооба. Ошол зона кылып да түшүнбөгөн суроолор болсо, тактап сурап келе бересиңер. Трудовой договор боюнча. Мына машинаны алып бизнеске чыгайын деп атам. Машина кандай? Чекчеби? Достор, ассаламу алейкум. Буюрса бүгүн бизнеске чыгайлы дедим. Өткөндө ГАК М8 алып, минимен анан бизнесте иштеген элем. Андан бери эч убакыт болбой, буюрса, мынакей, убакыт сааты бүгүн чыкты. Мо чекчеген BMW менен бүгүн бизнеске чыгайын деп атам. Торговый центрдин ичине кирдик. Сыртта жамгыр жаап атат. Бул кимдин машинасы десеңиздер, ээси могу зикирди айдап жүрөт да. Өзүнүн машинасы бар, парковкага коюп, мону арендага айдап атат. Зикир 009. Мирбек Асанкулов. Мирбек байке, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, достор, ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Болоттун көрүүчүлөрү, болоттун катталуучулары. Жаман кыйын кишкенсе. Анча-мынча мени көрүп жүргөндөр. Мирбек Сенчалык көрбөйт бизди. Анча-мынча көрүп жүргөндөр. Мирбекан тааныгандар болсо керек. Мирбек Асанкуловду биз десеңиздер, YouTube каналы бар, анан Instagram аккаунтта иштеп атат да. Мол BMW Мирбекан көз. Парковкада турат бул машиначы, жөн эле. Анан болот 1-2 күн бизнеске чыгып көр дейт. Өзүңүз зикирде жүрөсүз. Тариф элит, пример. Анан 1-2 күн. Ато дагы тааныштарды жазып сурап атканда машинаны. Ооба. Анан айтчы эле азыр, сен бүт эле болотко бере берет экенсиң, бизге бербейт экенсиң деп. Болотко 1 күнгө, 2 күнгө эле баягы. 1 күнгө эле чыгарганга эле. 1 күнгө эле просто бизнес видео тарткан эле. Анан мону өзүңүз арендага айдап атасыз. Ооба. Күнүнө канчадан? 10 миңден. 10 миңден. Бирок как можно монда аренданын акчасын берип атасыз. 10 миңден. Ооба. Кандай болот? Мен алган күндөн баштап видео чыгып атат. Толук болгондой чыгарып атам, баштан аяк сменаны. Ошол жактан көрсөңөр болот. Кандай болот, кандай азыр айтпай эле коеюн. Ошол жактан көрсүн, ачык көрүнүп турат. Туугандар, как ана эс чыгарып атат да бул машина мененчи. Алган күндөн баштап 1-күн, 2 күн, 3 күн, 4 күн, мына бүгүн 4-күн тартат, 4 күн болуп атат. Мисалы, понедельник кандай болот, вторник, среда кандай болот. Ошол боюнча өзүнүн YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Мирбек Асанкулов депчи. Күнүгө зерикпей тартып атат. Мен зеригип кетем, мисалы, тартканычы. Сүйлөгөнү сөзүм калбай калат. Ошого кимге кызык болгон болсо, каналынан издеп көргүлө. Сериалдай эле чыгып атат күнүнөчү. Машинасын азыр ичин көрсөтөм. Мен Мирбека. Ооп. Азыр. Зерикпей атасыз, эми кантип жетишип атасыз, иштеп атасыз. Муну монтаж кылыш негизи оңой эмес да. Кантип жетишип атасыз, сону айтыңчы. Айрыкча меники оңой эмес, монтаж. Биздикине караганда кыйыныраак, меникине караганда. Меники немеси көп да, балакитасы. Бирок неме да, бул тарифте заказ, между заказами убакыт көп. Бир заказдан кийин бир заказды 1 саатка чейин, 2 саатка чейин күтүп коесуң. Между заказами эле кыла берем. Сменам бүттү, видеом даяр болуп калат меникичи. Кичине даяр болбой жетишпей алган жагын зарядкага барып саям. Зарядкада жок дегенде 1 саат, 1,5 саат убакыт кетет. Ошол маалда монтаж кылып атабыз. Заказ сразу түшпөйт го. Ошого заказ күтүп отурганда эле монтаж кылып атат экен. Азыр детскийде өтүп атат. Детскийде өтүп атасыз? Детский өткөн буга чейинчи. Анан алдында 2 күн вообще детский заказ албай. Детский кресло салган эмесмин по фактычы. Өтүп койгом, бирок кресло салбай койгом. Заказ көп экен. Элит менен, пример менен аябай көп экен. Албай койсо детскийди өчүрүп коёбу экен.
албай койсоң өчүп салат экен. Мен 10 чакты заказды пропускать еттим. Кайра детскийди өчүргөн жок, приоритет алып коет экен. 2 детский креслого 14 приоритет берет да. Алып коет экен, анан бирок заказ түшө берет экен. Барып вообще блокировка кылып койсо керек, билбейм. Кайсы паркта иштейсиз? Белесте да. Белесте иштейсизби? Ооба да. Мен дагы Белесте иштейм да. Мирбек экөөбүз тең Белес паркты реклама кылабыз да. Ким ошол жерден уруп кетейинчи. Парковой самозанятый болуп иштейм дегендер болсо, Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Парктын проценти болгондо 1%. Паркта иштегендерге путевой лист берет. Эгер путевой лист алган болсоңуздар бекер болот 2%. Жок, путевой лист албайм десеңер 1%. Таксиге тиешелүү документтердин бардыгын жасайт. Кисарт, аттестация, майда чүйдө, фрахтовщик, любойун жасап берет. Путевой лист алып ошол паркта иштесеңер болот. Анан Белес парктан машина арендага же выкупка алгандар болсо, ошо трудовой договор берет эле. Ошондо тактап бир сурап аласыңар. А так жөн трудовой договор менен улабайт, а. Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Машина жылы канча акан бул? 23. 23. Бир зарядтасаңыз канча күн жүрөсүз? 2 күн жүрөсүзбү? Мен мисалы кечөө эмес, мурда күн зарядтагам, кечөө 1 смена иштедим толук. 50%, 45% кеткен. 55 калган. Азыр эми калганы менен бүгүн иштейм. Бирок эми калганы менен иштегенде до конца түшүрбөйм да. 20дан ылдый түшүрбөш керек желательночу. 20га жеткирбей зарядтап туруш керек. Анан азыр бир аз иштеп, анан обед маалында бир удобный моментте барып, бир жарым саат, 1 саат зарядтайм, бир 20-30%. Ошо менен бүгүнкү жетет. Негизи мурундагы тартканбыз. Мирбек ака менен мурун зикир айдап жүргөндө, мурун 15 миңден айдайсыз эле, а? Мурун 15 миң болчу, бирок 15 миң болгону менен мурун зарядка бекер болчу. Платная дорога бекер болчу. Парковка бекер. Азыр деле парковка бекер, бирок зарядкалар полный бүт платный и платная дорогалар платный. За счет этого мурун 15 миң болчу. Азыр ошолордун баары платный болуп калган үчүн зарядкаңа эле бир сменага бир 1,5 миң кетет экен. А так жакшы аябай көп дальний дорога, дальний заказдар менен жүрсөң бир 2 миң кетет. А так полный заряд бир 80% 2 миң, 200, 2,5 миңге чейин кетет. Если арзаныраактар бар, за МКдам зарядтасаң бир 2 миң рубль кетет. Мурун видео тартканбыз, ошо зикир айдап жүргөндө 2 жыл мурун тарткан элек. Просмотр 50 миңби, 70 миң просмотр болгон да. Ошо окшош зикир болчу. Бул зикирди карасаңар 009. Бирок бөлөк да айдасаңар бир балык эле машинада. Бул бежевый салон экен да, аппак экен да, бежевый да болду. Молочный. Аппак эмес, мындай. Сондойраак. Могул жерлер серый экен, потолок дагы. Бул коврик. Мындай. Короче, байгандай экен да. Муну өзүңүз айдасаңыз, химчистка канча бир тазалап туруш керек негизи, могул кичине кир болот. Канча убакытта? Белый салонду желательно ай сайын бир айда бир жолу химчисткага 4 детский кресло главныйчы. 4 детский креслога креслону канча 1,5 миңденби 2 миңден кылат химчисткачы. Бир 10 миңге жетпеген акча кетет, если общий салон кылам десең 10 миң кетсин деп кой. Но зато кожанын состояниясы жакшы болот да. Жандай кожаны немесин кармап турган атайын средстволор бар. Качествосын. Ошону кылдырып турса жакшы. Муну өзүңүз бир жумага алдыңыз. Бир жума, 2 жума ушундайга дос балам машинасы. Дос балам Кыргызстанга кетти, өзүнүн личный машинасы. Анан кетип атып таштап кетти. Айдап тур депчи. Анан келсе көрөбүз. Жагып калса, дальше айдай беребиз. Дос бала дейм, дос баланы. Алып кой беребиз. Не болду, азыр жагып атабы? Негизи мага зикир жагат. Негизи эле зикир жагат мага. Сонун машина. Айдаганга мо таксиге по городу, именно таксинин машинасы да бул. Мен в дальнейшем айдап деле калышым мүмкүн. На будущее, на постоянно. Муну айдап жүрсөңүз, БМВны сурап атышат. Мен айдап турайын деп. БМВ чын сурагандар көп. Анан муну азыр друг мен муну айдабай калсам, бир жума, 2 жумага берип туруп кайра келе деп алган дагы болбойт да. Ооба. Анан бир жума, 2 жума туруп эле турсун деп атам. Турганы жакшы. А если вдруг айдап кала турган болсом, анда айдай турчу деле балдар уже бар. Өзүнүн свой дос бала, инилер дегендей сурап атат, беребиз. Жакшы. Машина матовый цветте экен, матовый бөлөк экен да бирок, а? Сонун экен, а? Сонун экен, ушу цвети да жакты мага. Цвети болгону бул пленкада. Ооба. Мындай суу дагы турбайт да. Мен мурун кара айдатпадым беле. Кара машина деген БМВ деле. Бир күн күнүгө жууп, даже бир күндө 2 мал жууп каласың. Бир жерге барып 1 саат токтоп койсоң, чаң басып кетет. А бул вообще мындай. Неме билинбей кеткен кирич.
Бир сыртын бир көрсөтүп коеюнчу. Матовый цветте жакшы экен негизичи машина сырты. Ичи болгон мондой болгон. Ак молочный цветте. Бир көрсөтүп кое берейин, мондай, карагылачы. Өтө сонун экен, мынакчы. Пробеги көрүнөбү? 350 километрге жете турган мен бар экен, 69 000 пробег жүрүп коюптчу машина. Могу жерлер дагы серый экен да карасаңар, кара эмес. Жакшы, муну айдап көрсөңөр, мен былтыр бир айдаган элем, ушу 2 жыл мурун. Бөлөк машина да. Эми мен бир күн эле айдайм го дейм. Бүгүн айдайм, эртең айдайм да. Кайра эртең кечинде өзүм машинамды айдаймын. Бизнести көрөбүз. Мен дагы сыртка парковкага коюп койдум машина. Бир күн 2 күн туруп турсун. Бизнести бир көрөйлү, анан бизнесте иш кандай болот экен өзүм дагы бир иштеп, аны бир отдельно видео кылабыз. Нурбеканын видеосу элит тариф, пример тариф кызык болгон болсо, өзүнүн YouTube каналына кирип көрсөңүздөр, күнүнө чыгарып атат. Бирок мала десе кыйын киш экенсе, кыйын бала экенсе, күнүнө тартыпчы. Биз бир жумада бир зорго тартабыз. Красавчик деп эле айтам. Бирок машина бөлөк. Эмне сөз ооздон чыкты чакты, сеники чыккандан кийин элдики беле айтып алганбыз. Бир жума толук көрсөтүп берейин, что бул элит тарифте бир күнгө расчет алып болбойт да. Бир жума 10 күн, даже бир айга расчет алыш керек. Доходтучу. Анан бир күн, 2 күн, 3 күн подряд жумуш вообще болбой калышы мүмкүн. Арендаң даже чыкпай калышы мүмкүн. Андан кийинки күндөрү ашыгы менен чыгып кетет да. Ошентип бири-бирин жаап кетет. Анан өзүңө да доходту бир айды бир доход эсептеген жакшы да. Ошон үчүн көрүүчүлөр, иштейм деп аткан, кызыгып аткандар салыштырып көрсүн деп атайын күнү чыгарып атам. Анан ато көбүнчөбүз биз жумуш болгон күндү, пятница, суббота күндү тартып чыгарып ичелек го. Ооба. Ошого кызыгып алып, ал болбасын деп күнүгө кайсы күнү кандай болот экен, анан кайсы общий недельный доход канча болот экен, ошону салыштырсын деп тартып атабыз. Молодец ака бирокчу. Могу бизнесте жүргөндөр, элитке чыгам дегендер, же баягы минименде жүргөндөр круиздечи. Мынакей, каналдан көргүлө, кандай болуп атат, өзүңөр салыштырып көрөсүңөр дагы. Анан ишке чыксаңар, болот же болбойт деп көрөсүңөр. Бизнес кандай болот экенин бизден көрөсүңөр, BMW менен, пятерка менен иштеп көрөбүз. Ошол видеого лайктан басып, ой пикирлер болсо сөз түрдө комментарий жазып койгула. Калганын дагы делишип көрөбүз, Ошол, салам алейкум, тынч болгула, аман болгула.